Жаңыланып, ошол эле учурда кеңейтилген ош ноокат жолунун ачылышына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, транспорт жана коммуникациялар министри, район жетекчилиги жана жергиликтүү тургундар катышты. Рахман, жакшылыктар болсун, ушул жолдорубузда жакшылыктар болуп, элибизге кызмат кылган жакшы жолдордон болсун. Камчыбек Ташиев салтанаттык катышуучуларына президент Садыр Жапаровдун саламын, куттуктоосун жеткирди. Эл элинин жашоо деңгээлин жакшыртууда мамлекет бардык күчүн жумшап жатат. Убадалар мурдагыдай оозеки айтылып калып калбай, далилдүү, дариктүү чечилүүдө. Убадага бек туруу, колдон келбесе элге үмүт бербөө боюнча мамлекет башчынын катуу талабы бар, деди Камчыбек Ташиев. Эмне үчүн бул жерге жакшы катуу көңүл бурулду? Себеби дегенде бул жердеги элдерибиз өтө көп кыйналып калды. Көп жылдардан бери кыйналып калды. Жанагы проект деп, ошо проект жасайт экен деп, кайсы бир өлкөнүн жардамын күтүп бир нече жыл жаттык. Андан кийин дагы ушу акчабыз жок, бюджетибизден акча бөлө албай дагы бир нече жыл жаттык. Ушинтип көптөп кыйналып калдык. Ошондон жакшы көңүл бурулду бул жака. Ансыз деле Ош облусту, Жалал Абад облусту, Баткен облустарында, мамлекетибиздин бардык башка облустарында, Талас, Нарын, Ысык Көл, Чүй облустарында көптөгөн жумуштарыбыз мына күз айларында азыр бүтүп атат. Быйыл жаз айларында баштаган жумуштарыбыз бүтүп атат. Элдин көйгөйлөрү бардык жерлерде чечиле баштады. Мурдагыдай айтып коюп, же болбосо убада берип коюп, анан кийин жок болуп кетмей жок. Убада бердиңби, аткарышың керек. Айттыңбы, ошонун сөзүнүн өтөсүнөн чыгышыбыз керек. Мына ушундай тапшырмалардын үстүндө иштеп атабыз. Президентибиз дагы айтат, колуңдан келсе убада бер, колуңдан келбесе бербегиле убаданы. Элдин алдында. Элдин башын айлантпагыла. Мурдагыдай калп сүйлөп, же болбосо элди утурумдук алдап коюп жүрбөгүлө. Чындап элдин турмушуна биз жашоосуна жакшылыктарды жана өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек деп тапшырмаларды берип отурат. Бул сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашырууда буга чейин жашырынып келген көмүскө экономиканын көзүн ачуу, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелөө, уюшкан кылмыштуу топтун тамырын кыркуу аракеттеринин ролу чоң. Мыйзамсыз басып алган мамлекеттин жерлерин кайтаруу, жең ичинен жер сатууларга бөгүт коюу боюнча кескин иш аракеттер улантылып жатат, деди төрага. Мурдагыдай эле ойлогон айыл өкмөттөр бар. Дагы деле жер аламын, дагы деле жер сатамын, дагы деле жерди басып алсам, жер сатсам, байысам, ушинтип отурсам деген. Андай болбойт эми. Мына мен кече эле Чүйдө бир кылмыш ишин козгоп келдим. Бир адам өз бир керт башына 304 гектар жерди ээлеп алыптыр. 304 гектар жер бир кара башына. Так. Ошол эле адам ошол жерде бир совхоздун директору болгон экен, 30дан ашык ишканаларды өзүнүн керт башына жаздырып алыптыр. Бир адамга эми ашып кетсе 10 сотук жер, ушунчалык кыйын болсоң 1 гектар жер жетет го акыр, 300 гектар жерде эмне кылат? Ушинтип ачкөз тойбостордун бардыгын тартипке салабыз туугандар. Бардык жерде ушулар болуп атат, ноокатта дагы ушул болот. Ким жерлерди туура эмес алып алса, көп жерлерди басып алса, мекем ишканаларды туура эмес пайдаланса, же туура эмес приватизация кылып алса, бардыгын мамлекетке кайтарабыз. Жана жөнөкөй адамдарын турмуш тиричилигине ошону жумшайбыз. Бул биздин президентибиздин койгон тапшырмасы. Андан сырткары, мына коррупция маселесинде бир эки ооз айтып кетейин, эми раз чогулуп калдык, бир эки ооз маалымат берип кетейин силерге, уруксат берсеңиздер. Мына коррупция маселеси боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кайсыл кызматка келбесин мамлекетте. Кызматка келген адам байыган, кызматка келген адам жакшы жашаган, кызматта жүргөн адамдын бардыгын тууган уругу жакшы жашап келген. А кызматта жоктор жок болгон. Ошон үчүн баары кызматка барган, умтулган. Эптеп ушул акча берип, башка берип кызматка кириш керек болгон. А кызматка киргенден кийин алар ошо баягы эле коррупцияны улантышкан. Коррупция жөнөкөй адамдардын арасында жок, жалаң мамлекеттик кызматта иштегендердин, жалаң ошо бийликти, байлыкты кармап тургандар арасында коррупция бар. Ошо менен күрөшүүнүн негизинде бүгүнкү күндө кайсыл бир деңгээлде биз коррупцияны азайтууга жетиштик. Натыйжада мамлекеттин казынасы көбөйүп, бир катар социалдык объектилер калкты жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу программалары ишке ашырылууда. Мына билесиздер, азыр эле ушул эле ноокаттын тегерегинде бир чекте бир эле үйдө 4-5 баласы менен отургандары бар. Келиндери менен кошо отургандары бар. Же чек жок, же үй жок, же шарт жок. Так,
ушундай маселелер топтолуп кетти. Ушул эгерде жылда ушул маселелерди акырдан чече бергенде азаймак. Мына ошону эске алып туруп президентибиз тапшырма берди. Мындан ары жөнөкөй адамдардын бардыгына мамлекет тарабынан үй салып беребиз деген тапшырманы берди. Ошол тапшырманы аткаруунун негизинде, урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө мамлекетибизде 40 миңден ашык үй бүлөгө азыр үй салынып атат. 40 миңден ашык үй бүлөгө үй салынып атат. Быйыл күздө мына чүйдө Бишкектин тегерегинде 5 миңге жакын үй бүлөгө азыр үй берилет. Эмдиги жылы жазда Жалал-Абадта 5 миңге жакын адамдарга үй берилет. Эмдиги жылы күздө Ошто берилет. То есть азыр тапшырманын негизинде Жалал-Абадта 10 миң квартира курушубуз керек. 10 миң үй бүлөгө. Ошто 10 миң үй бүлөгө үй курушубуз керек. Жана Баткенде 5 миң үй бүлөгө үй курушубуз керек. Ушул эле тапшырмалардын бардыгы Таласта болуп атат, Нарында болуп атат, Ысык көлдө болуп атат, Чүйдө, Бишкекте болуп атат. Ош-Баткен Разаков эл аралык маанидеги унаа жолунун жалпы 19,5 чакырымы жаңыланды. Мунун 13,5 чакырымына өткөн жылы асфальттын биринчи катмары төшөлгөн болчу. Экинчи катмарын төшөө учурунда эл аралык унаа жолдун Ноокат шаары аркылуу өткөн 6 чакырымында оңдоо муктаждыгы жаралган. Камчы Бекташиевдин тапшырмасы менен 3 ай мурун долбоорго өзгөртүү киргизилип, ал тилке да жаңыланды. Шаардын борборундагы айланма жол 3 эсеге чейин кеңейтилди. 4 тилкелүү болуп, ирригация, жарыктандыруу, жашыл зона жана тротуар түштү. Мамлекетибиз өнүп өсүп атат. Канчалаган жолдор курулуп атат, канчалаган мектеп, садик деген бул көп деген айтып болбойт да бул түгөнгүс. Ушул ишти тез аранын ичинде кылган бийликке рахмат. Yol чырайлык, теккес, бурунгудан жакшы да. Бурун бардак эди. Мамлекеттин жүзү, элдин жүзү бул жол болот. Жолубуз жакшы болсо ишибиз оңолот. Албетте жолубуз бүттү, эми Кыргызстан оңолот. Мындан бери Кудай кааласа жакшы иштер болот деп ишенем. Постоянно отуруп күйгүзүп отуруп. Негизинен белгиленген жалпы жумуштар планга ылайык бүткөрүлдү. Унаа жолдун курулушундагы 3 көпүрөнүн 2-өсү аякта, бирөөсү 80%га жетти. 63-чү чакырымдагы Апшырсай көпүрөсү жана 43-чү чакырымдагы Чилисай көпүрөлөрү толугу менен жаңыдан курулуп бүткөрүлдү. Ал эми 29-чу чакырымдагы Кыркоосай көпүрөсүнүн курулушун Камчы Бекташиев ноябрдын 10-уна чейин бүткөрүүнү тапшырды. Дагы бүгүн да тапшырма берди. Дагы ошол жолду бүткөрүүгө аракет кылабыз деп отурабыз. Кошумча жол деген ошол азыр 19 километрден кийин 47 километрден 75ке чейин 28 чакырым жол бар. Келерки жылдан болсо Ош-Баткен Разаков автожолунун калган бөлүгүн же Ноокаттын Бел айыл аймагынан Баткендин Кызыл Кыясына чейинки аралыгын асфальттоо планга кирди. Муну менен Ош менен Баткен облустарын байланыштырган негизги жол каттамы толук оңдолуп бүтөт. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала Той 24, Ош облусу.